алейкум сүйүктүүчүлөр. Фрунзе ТВ каналында билип кой долбоор өз ишин кайрадан жүргүзүп баштамакчы. Биринчи эфирибиз эгерде сиздерге жаккан болсо, көргөн болсоңуз, анда билесиздер, bizde шарттар өтө жөнөкөй. Бишкек шаарында сейилдеп жүргөн, жумуштары менен жүргөн иш кылып мекендештерибизге жанына келип, 7 суроо узатабыз. Кимиси канча суроого жооп берсе, ошончолук акча алат. Анан сырткарда биз ушундай сонун китептер ойноп жаткан болчук. Бул китепке сиз дагы ээ болсоңуз болот. Жөн гана ылдыйда турган комментарийде калтырган 7 суроого интернеттин жардамы жок, өз күчүңүздү сынап, туура жооп бергенге аракет кылып көрүңүздөр. Эгер туура жооп берсеңиздер, бул китепти сизге тапшырмакчыбыз. Бүгүн да бизде билесиздер, шаарга чыгып, элдерге акча таратканга даптайбыз. Болгону гана баштаардан мурда сиздерден бир суранычыбыз бар. Каналыбызга катталып, лайк басып койгону унутпаңыздар. Анан кийин ушундай китепке ээ болом десеңиздер, бул жөнөкөй китеп эмес. Эске сала кетсем, 50 миңден ашык тираж менен чыккан болчу, баары сатылып, акыркы 200-300 штукту биздин каналга мынакей ойнотууга тапшырып берди. Кылычы Самамбетов байкебизге терең ыраазычылык билдиребиз жана бул китепти баарыңыздарга сунуштамакчыбыз. Сатылбайт, абсолютно бепбекер, болгону гана биздин оюндун шарттарын так аткарсаңыз ээ болосуздар. Анда эмесе билип кой долбоору баштадык. Шарт жөнөкөй. 7 суроо узатабыз. 7өнүн бирөөнө же экөөнө туура жооп берип калсаңыз эчтек утпайсыз. Бирок 3 суроого жооп берсеңиз, уже 100 сом гарантированно утасыз. 4 суроого жооп берсеңиз 200, 5ке 300, 6га 500, анан 7өнүн баарын туура таап чыксаңыз, анда 1000 сом утканга мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн сизге ийгилик каалайбыз, жана баштамакчыбыз. Португалия өлкөсүнүн борбор шаары кайсы? Следующий. Португалия? Не знаю. Лиссабон болуш керек. Лиссабон туура. Португалия өлкөсүнүн так. Португалия. Коста. Нет, не знаю. Лиссабон? Азаматсыз. Лиссабон. Туура. Португалия. Лиссабон? Туура. Дүйнөдөгү эң бай адам? Билл Гейтс беле? Билл Гейтс азыр экинчи орунда болуп калган, башка дагы бир. Суперберг белек беле? Amazon аттуу компаниянын жетекчиси. Унутуп калдым. Унутуп калдыңызбы? Тилекке каршы Билл Гейтс эмес. Билл Гейтс болушу мүмкүн. Билл Гейтс мурда болчу, анан азыр ал 3-чү орунда деп эле. Биринчи орунда. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү. Джефф Безос. Джефф Безос туура. Рокфеллер. Официально Рокфеллер эмес экен, башка бирөө экен, балким дагы аракет кылып көрөсүз. Amazon компаниясынын жетекчиси, негиздөөчүсү. Билбейт экенмин. Тилекке каршы билбейт экенмин. Алибаба. Не. Алибаба. Билл Гейтс. Билл Гейтс экинчи орунда, илгери бирде болчу, азыр башка бирөө болуп калган. Microsoft. Amazon компаниясы. Amazon. Хорошо. Amazon. Как бы сейчас. Хорошо. Байке өттүк. Хорошо. Эң акылдуу жаныбар? Адамда. Жаныбарлардан. Жаныбарданбы? Маймыл болуш керек. Тилекке каршы туура эмес. Эң акылдуу? Дельфин, мне кажется. Туура. Эң акылдуу жаныбар. Киши го? Кишиден сырткары жаныбарлар. Маймыл болушу мүмкүн. Тилекке каршы маймыл эмес. Жок, билбейм. Дельфин болушу мүмкүн. Маймылбы же дельфинби? Негизи биринчи орунда маймыл деп айтылат, андан кийин дельфин депчи. Мен билгеним боюнча адамдан кийинки. Дельфин болчу, бирок маймыл деп туура жооп берип калдыңыз. Эме. Сейчас. Крыса. Дельфин? Туура. Пил. Эң акылдуу. Ат. Акылдуу. Адам. Жок, адам эмес, жаныбарлардан. Жаныбар. Ит. Жок, дельфин. Иосиф Сталиндин чыныгы фамилиясы? Швелле. Туура келе атат багыт. Унутуп калдым. Билесиз, эстеш керек. Жыдан башталат. Сейчас. Иосиф. Эстен чыгып кетти. Грузинский фамилия. Азыр. Филдин учунда турат, такыр эстей албай атам. Жыдан башталат деп коелу макул.
Жыдан? Жыдан башталат, и менен бүтөт. Эми менен бүтөт. Жок, и менен бүтөт, аны түшүнүп атам, бирок кандай экен? Так. Иосиф Сталин. Сейчас. Грузияда төрөлгөн. Иосиф Сталин. Коба эмеси. Кличка. Кличкасы Коба туура, но фамилиясы башка болчу. Иосиф Виссарионович Сталин. Билем, но забыла что-то, айта албай атам. Ну, мындай окуганмын. Макул, бир подсказка берейин, Ж тамгасынан башталат. Ж. Иосиф Сталин. Аны да тиле каршы билбейт экенмин. Иосиф Сталин. Иосиф Сталин. Иосиф Сталин. Ж тамгасынан башталат. Джигашвили. Молодец. Бразилия өлкөсүнүн расмий тили. Эме да. Португалия. Португальский, туура. Бразилия. Английский. Тилекке каршы туура эмес, португальский болчу. Португал тили болчу. Туура. Башка тилде сүйлөшөт, башка улут тилинде. Бразилияныкы. Португальский язык. Туура. Эме? Испанча. Тилекке каршы португальский тил. Португальский. Бразильский. Португальский. Туура. Дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекет. Эң кичинекей? Эң кичинекей мамлекет. Европада жайгашкан. Я не знаю. Айтып аткам, Ватикан өлкөсү болчу. Жан эме? Ватикан эмеспи? Туура, Ватикан. Италия. Неден башталчу эле ошону подсказка берип каласызбы? Вдан. Ватикан. Макул, туура. Бутан жок. Официалдуу түрдө. Официалдуу түрдө. Билбейт экенмин. Дүйнөдөгү эң узун дарыя. Нил. Тилекке каршы туура эмес, дагы бирөө ойлонуп жооп берип койгон болчу. Амазонка, туура. Нил. Амазонка. Амазонка. Эң узун дарыя Нил го дейм. Нил, Тилекке каршы туура эмес. Нил. Экинчи орунда, биринчи орунда башка. Амазонка. Конго. 3 суроо туура жооп берди, ошон үчүн 100 сом байке сизге тапшырмакчыбыз. Чоң рахмат. 2 эле туура жооп болуп калды, бирок сизге кур кетеш үчүн мондай сонун китеп тапшырып коелу. Феникс аттуу китеп. Кылыч Исамамбетов агайыбыздын калемине таандык. Бул жерде сизге өзүңүзгө керектүү деген маалыматтарын баарын алсаңыздар болот. Жашоодогу кыйынчылыктарды кантип жеңип, жана бизнести кантип жүргүзсө болот деген боюнча. Чоң рахмат сизге дагы. Мынакей Кылымбек тилекке каршы 2 суроого туура эмес жооп берип калды, бирок билген экен, кийин эстеп эстебей калган жомон болуптур деп. Бирок ага карабастан 5 суроо үчүн бизде мынакей 300 сом байге каралган болчу. Бул сиздики. Анан мындай Феникс аттуу китеп Кылыч Исмамбетовдун калемине таандык болгон. Сизге бир жакшы бир дагы кошумча билим берип, аны менен биргеликте дем күч жана анча-мынча жашоодо чечилбей жаткан көйгөйлөр болсо, ушул китептен балким жолун таап көрсөтөсүз болот. Себеп дегенде жашоодон алынган бул автобиографиялык китеп экен. Ошон үчүн сизге муну уйгарабыз жана чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы. Все, макул. 3 суроо туура жооп берипсиз. Убада кылгандай эле мынакей 100 сом болсо дагы алып коюңуз. Балким ысыгандан музагыраак бир чай ичип коесузбу. Бул эмнени билдирет? Бул сиздин билимиңиз менен тапкан акча. Ошон үчүн сизге Сиздердин программаңыздар как называется? билип кой деген долбоор. Буюрса ар бир жумада эфирден көрсөңүздөр болот. Биринчи эфир буюрса жакын арада чыгат. Бул экинчи эфирдеги. Хорошо. Все, макул. 4 суроого бизде 200 сом акчалай байга бар болчу. Анан эң негизгиси 4 суроодон өйдө жооп бергендерге ушундай бир сонун китеп тапшырып атабыз. Бул Кылыч Исамамбетов агайыбыздын калемине таандык Феникс аттуу китеп. Сизге жашоодо бир өзгөчө мотивация жана анча-мынча кыйынчылыктарды оңой жеңе билүүнү үйрөтө турган. Себеп дегенде баардык ичиндеги окуялар автордун башынан өткөн экен, ошонун баары чагылдырылган. Сизге кеңеш беребиз, окуп коюңуз. Ал эми сизге чоң рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңөр көргөндөй Жора жалпысынан 3 суроого туура жооп бериптир. Анан кайсыны точно тапмаксың, бирок вообще эсте албай койдуң унутуп. Амазон. Амазонканы ошондо кача эстеп койгон 200 сом утмак экенсиң, жок дегенде, бирок
жаман эмес. Себеп дегенде күчсүз жерден суроолор берилген ар дайым толтура информация башына айланып атып каш болуп кетиши мүмкүн. Канчада 100 сом. Бул сенин ошончо билгениң үчүн жок дегенде мындай бир ыраазычылык катары берип атабыз. Чоң рахмат катышканыңыз үчүн. Өзүңүздөр көргөндөй бардык эле биздин мекендештер жооп бергенге аракет кылды. Бирок тилекке каршы эч кимиси так туптура 7 суроого жооп бере алган жок. Ошон үчүн акчалай байгелер бүгүн аз эле таратылды. Бирок эң башкысы акча эмес, эң башкысы бул билим. Ошол билбей жүргөн нерсеңиз болгон болсо, балким бул берүүнүн жардамы менен билип калсаңыз, анда ошол биздин жеңишибиз деп эсептесек болот. Ар дайым ар жума сайын сиздер жаңы чыгарылыштар менен кубантабыз. Ошон үчүн унутуп калбастан каналга катталып коңгуроону басып коюңуздар. Себеп дегенде бул китепти утууга мүмкүнчүлүк ала аласыздар. Ылдыйда калтырган 7 суроону байкаңыз. Ким биринчилерден болуп тура жооп берген болсо, китеп сиздики. Билип кой долбоору Элдос Аскарбеков, Фрунзе ТВ каналы. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.